Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу соонун маринад менен жасалган духовкага бышкан тоокун эти болмокчу, жалаң жашылчалар менен. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бул жерде болжол менен 2 килограммдай тоокун эти, биз ага 1,5 чай кашык туз, бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир жана чай кашыктын 1/3 бөлүгүнө атайын кургатылган сарымсакты кошобуз. Тооктун этине арналган атайын татымалдан 1 чай кашык жана мен ар дайым горчица колдоном. Горчицаны кошпой деле койсоңуз болот. Ошондой эле тоогубузга өзгөчө жыт, өзгөчө даам берген бул розмарин чөбү 1 чай кашык же болбосо кургатылган чөптөн бир аз салабыз. Лимондун ширеси 2 аш кашыктай. 2 аш кашык соя соусунан кошобуз. Ошондой эле 2 аш кашык майонез кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз да, жок дегенде 30-40 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Духовканы алдын ала 200 градуска ысытып, тоокторубузду салып, эми 30-35 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Ал эми жашылчаларды каалооңузга жараша, кааласаңыз тооктун эти менен чогуу духовкага бышырып алсаңыз болот. Мага болсо картошка менен сабизди жөн гана сууга бышырып алган жагат. Ошондой эле мен кабачкини жумурткага малып, кууруп алдым. Ал эми брокколини болсо биринчи сууга кайнатып алып 5-7 мүнөттөй, андан кийин жумурткага малып, аны дагы бир аз кызарта кууруп алдым. Ошо менен биздин тамагыбыз даяр болду. Мына дал ушундай маринад менен тоогуңуз аябагандай назик, жумшак, жыттуу, аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса, каналыма катталыңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.